качан мени иштен кетирет экен деп барат элем. Образга кирип кеттим уже. Мына үкүдөй көзүңөрдү ачып окугула. Align Technology деген компаниядан офер алдым буюрса. Бул жактагылар менимче бекинип аткан окшойт. 6 айдан кийин көздөрү башкача жанып калат. Башында келгенде кичине корком. Каналыңызды аябай көрөбүз, аябай жагат. Окуй эле бере турган жер экен да. 2 ай болду дейт, эч нерсе түшүнбөй атам. Кандай гана жумуш же окуу максатыңыз болбосун, биринчи кадам бул баштоо. Баштабай туруп аягын ойлоо, бул коркуу сезимди күчөтөт. Ошол эле учурда сиздин ордуңуздагы башка бирөө корксо дагы бүгүн баштады эле, ал эртең мүмкүн башка максаттардын үстүнөн дагы башка деңгээлде, башка жерде болушу мүмкүн. Буга бир мисалы 2 жыл мурда Чикагодагы Текториал деп аталган IT мектеби өзүнүн ишмердүүлүгүн баштады эле. Бүгүн алар дагы да чоңоюуда, дагы башка деңгээлде, дагы чоң аудиторияны камтууга аракет кылып, жаңы максаттардын үстүндө иштеп жатыптыр. Бул болсо Гүлай Мурзаева каналы, адаттагыдай эле Америкадагы, Чикагодагы сонун жаңылыктар менен сиздерди камсыз кылат. Ал үчүн сиз биринчилерден болуп көрүп турууңуз үчүн бул каналга катталышыңыз керек. Ошондой эле бүгүн менин каарманым дагы өзүнүн сонун белегин эң оригиналдуу комментарийге камдап турат. Эмесе комментарий жазганды сөзсүз түрдө улантабыз. Эмесе мына Текториалга келдик. Достор, жүрүңүздөр, чогуу кирели. Текториал, сиздер келсеңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыңарбы? Келесиңер. Кандайсыңар? Темирлан, мына ушул Текториал IT борборунун негиздөөчүлөрүнүн бири. Кандайсыңар? Келесиңер, жакшы, рахмат келиңиздер. Кош келдик. Жүрүңүздөр. Эмесе. Сонун экен го офисиңер. Бул жакта 8 комнатабыз бар, 8 бөлмөбүз бар. 6-8 студент бала турган бөлмөдөн. Мындай. Мисалы үчүн ар бир бөлмөнүн өзүнүн аты бар. Мисалы үчүн бул Bill Gates room деп койгонбуз. Эми IT окутканга жараша ошо IT-ге байланыштуу кишилердин аттары. Шыктандыруучу, элдерге мисалы үчүн мотивация деп коет. Өздөрүбүз ар бир өзүнө жаккан руму бар. Мисалы үчүн кээрлер келип Джек Мага отурам, же болбосо башка комнаталарга отурам деп алышат. Тиги Айжамал каякта десе, ал Билл Гейтсте, же болбосо Марк Цукербергте деп. Ошол сыяктуу. Ар бир бөлмөгө 8-10 студент бала турган бөлмөлүк. Келип сабакка чейин окушат, даярданышат. Сабактан кийин жаңы өткөн темалар болсо кайталап бир жаңы теманы өткөндө, мисалы үчүн бири-бирине түшүндүргөн аракет кылса, өзү дагы түшүнбөй жакшы түшүнүп калат деп эми. Анан аябай жакшы стратегия. Жакшы. Артыңызда Текториал деген сонун логотип менен жазып турат. Сонун экен, кирген жерге коюп коюптурсат. Эми логотипиңиздерди айтып берсеңиз. Логотипибиз көрүп турганыңыздардай үкүнүн образын алганбыз. Үкү негизи мындай билимдин, окуунун, билим алуунун белгиси болуп эсептелинет. Ошон үчүн бул жакка келген студенттерибиз, бул жакта окугандар көбүрөөк билим алып, билимдүү болуп, түнү менен уктабай үкүдөй окуп. Ошол. Жүрүңүз бул жака кирип чыгалы. Но отургучтардагы светтерин ар кандай кылып эме кылсаңар, Бул мисалы үчүн аябай студенттерге отурганы ыңгайлуу, мисалы үчүн бир күн кечке отурса, анан кийин бул деле ден соолукка пайдасы тие турган жакшы эме деп ойлойбуз. Ошон үчүн жакшы мебелдерди тандаганы аракет кылдык. Мына жерде көл барбы, Ооба, бул жерде көл бар. Кышында тоңуп калды, бирок күнү сыганда балык кармашат, балыгы бар, аябай жакшы. Мисалы үчүн окуп атканда деле маанайда көтөрүлүп, мисалы үчүн чарчаганда чыгып, көлдү айланып басып келишет. Сонун экен. Мындай
айтмакчы ушу чыгып жазышы бири-бирине тема түшүндүргөнү аябай жакшы. Бул жерде атайын отуруп сүйлөшкөнү, мисалы үчүн кээ бирде конокторубуз келип калат, ушу бир жерге отуруп сүйлөшүп, эме кылып калса. Сонун да олтура турган жер эми толук экен. Ичинде кайсыл жерде болбосун, румду да көрөлү. Бул өзүнчө башкача дизайн экен, Ар бир румдун өзүнчө башкача дизайны бар, башкача түстөрү менен. Ошого жараша, мисалы түстөрүнө жараша стулдарды дагы эме кылып, креслолорун дагы аракет кылып тандап эме кылганбыз. Эми кийинкиге жөндөй берели. Мына бул жакта дагы отура турган. Ооба, бул жерде эс ала турган жай деп атайын дизайндап эмелерди койгонбуз. Мисалы үчүн бул жерге дагы көбүрөөк нерселер коюлат. Бирок мисалы үчүн кечке отуруп, окуп, чарчаганда келип, мисалы үчүн эс алып, отуруп, бири-бири менен сүйлөшүп, мисалы үчүн бул жерде постоянно жаңы бир программалар коюлат, технологияларга байланыштуу, мисалы үчүн келип, отуруп, дем алып кетип турган жай кылганбыз. Марк Цукербергдин румуна келдик. Бул дагы өзгөчө бир рум. Түстөрү башка болгон күндө дагы, мисалы үчүн, структурасы, дизайны бирдей эле. Бул жерлер мисалы үчүн ар кандай темаларды тандап коюп койгонбуз. Мисалы үчүн ар бир студент келип, мисалы үчүн өзүнө бир темалар бар, кыска бирок нуска жазылып, нерсени карап эле, окуй калып эле эме кылат турган. Маанилүү силерге тиешелүү. Эң маанилүү нерсе. Эң маанилүү нерсе деп айтам, ар бирөө жакшы көрө турган, жакшы көргөн комната, бөлмө, кухнябыз. Эң көп убакыт өткөрө турган жер деп айтам. Анткени келип, бул жакта аябай ар кандай темалар сүйлөшүлөт. Идея ушул жерде чыгат, мотивация ушул жерде болот. Артка кетип аткандарды сүдүрүп келесиңер. Анан толуп кетет. Студенттер келип, мисалы үчүн чайга келишет, кофеге келишет, холодильник ачылып, жабылып, постоянно эң мисалы үчүн кухняда эң көп нерселер. Мен көрсөм болобу, холодильниктин ичин мындай нелер бар экен, эми азыр мен көрөм, анан кийин тартылса болбойбу? Мындай студенттердин кадимкидей эле немеси үйдөн мүмкүн ала келип, бул жака салып койсо болот экен. Окуйм десе бүт шарттарды түзгөн аракет кылганбыз. Мисалы үчүн чыгып, эме кыйналып тамак алып келе эме кылбаган. Мисалы үчүн алып келген тамагы болсо салып коет, ысыта турган жерлери бар, чайы бар, кофеси бар. Келип эле окуп, билимди алып, калган бар шарты бул жакта. Окуй эле бере турган жер экен да. Мен кетким келбейт. Кийинки эки румубуз, мисалы үчүн интервью рум дегенбиз. Бул жерде жумушка даярданып, интервью өтө турган румдар. Башка румдар, мисалы үчүн башка бөлмөлөр, окуй турган бөлмөлөр болсо, бул жерден окуп бүткөндөр интервью өтүшөт. Киришсек болот экен. Жакшы. Бул жерде бул эле мындай серьезный сызыктар, Доскасына атайын эмелер жазылган. Ким качан интервьюсу бар, даярданып эме кылышат, келип. Интервью өтүп аткандардын өзүнүн башка атмосферасы бар деп ойлойм. Уже сүйлөшкөн темалары башка болуп калат. Келип, даярданып, бири-бири менен мисалы үчүн бөлүшүп, кандай темада мисалы үчүн суроо болду, эмне болду, кандай интервью болуп атат, кайсы компаниялар менен болуп атат деп сүйлөшүп, аракет кылып, бири-бири менен бөлүшүп, бири-бирине жардам берип, мисалы үчүн мок интервью деп коебуз. Бири-биринен интервью алышат. Эки киши маңдайына отуруп, анан бири-бирине суроо берип башташат. Өткөн темалар боюнча бир унутуп калбаш үчүн, анткени аябай көп тема өтөбүз. Кээде унутулуп кетет. Бирине эстебейсиң, жалбаш. Ошон үчүн машыккандай эле күнүгө келип, окуп, кайталап туруш керек. Маркетте жумуш издеп жүргөндөрүн дагы мисалы үчүн 8-ден 5ке чейин дейбиз. Келип, 8-де келип башташат. 5ке чейин ушул жерде кечке даярданып, жумушка келгенде эле келип, 5-те жумуш бүтү деп кайра кетишет. Интервью рум деп коебуз. Бул жактагы дагы ушундай эле интервью бөлмөсү деп айтабыз. Бир аз чоңураак, бирок экөө бирдей эле. Бул жерде мисалы үчүн биз ар бир группа алып атканда өзүбүздүн лимитибиз болот. Мисалы үчүн ушунча кишиден көп албайбыз деп. Анткени көп болуп кетсе, көңүл бурулбай калат. Сапаты да түшүп баштайт. Мисалы үчүн кээде суроо сураса, жообун ала албай калса, же дароо жообун ала албай калса, уже студенттер билими төмөндөй баштайт. Ошон үчүн бизде ар бир группа алып атканда, мисалы үчүн өзүбүздүн лимитибиз болот. Ушунчадан көп киши албайбыз. Анткени биз сапатыбызды кармашыбыз керек. Ар бир студентке өзгөчө көңүл бурулуп, ар бир студентке өзүнчө көңүл бурулуп,
ар бир студент болгон суроосуна жооп ала тургандай шарт болуш керек. Ошон үчүн биринчи ошону айтабыз. Андан кийин мисалы үчүн ар бир группага мисалы үчүн башкача мамиле болот. Ар бир группа мисалы үчүн мурунку группалар кээде жаңы группага сабак окуп атканын көрсө, эмнеге бизге буну үйрөтпөдүңөр деп суроо сурашат. Анткени ар бир башка группага мисалы үчүн бир нерсе кошулат, сөзсүз. Бир эле тема болсо деле башкача өрнөк болобу, башкача сабак окуйт. Ар бир группа өзүнчө башкача болот. Ошон үчүн бирок жакшыраак болот да. Мисалы үчүн ар бир группага үйрөнүп жаңы нерсе эме кылып атканыбыз үчүн. Англисче айтканда prayer room деп коебуз. Кыргызчасы эми намазкана деп коебуз. Бүт шарттарды түзгөн аракет кылганбыз. Анткени ар кандай ар башка улуттардан келишет, башка диндерден мисалы үчүн. Ошон үчүн баарын ушунун ичинде, офистин ичинде камтыган аракет кылганбыз. Эң маанилүү рум комнаталарга келдик, залга келдик. Бул залдарыбыздын бирөө. Бул жерге 30га жакын студент окушат. Ушул жерде сабак өтөт, ушул жерде билим баары алынат деп айтабыз. Эки чоң залыбыз бар, бул ушу бирөө. Бул жерде 30га жакын студентибиз бар. Онлайн окуган, бул жерде окуган студенттер бар, онлайн окуган студенттерибиз бар. Көбүнчөсү ушу сабак маалында келип отурушат, бирок сабак бүткөндөн эле өзүңөр көргөндөй баары чачырап ушу кичи румдарыбызга кирип баары бөлүнүп отуруп кетишет. We'll have a separate Git sessions as well for everyone, but that's something that we want to start up as soon as possible. So, and since you already start doing that, let's say whoever is planned to do it next week, like for the demo. Меня зовут Айгерим. Я начала учиться здесь в ноябре 2020 года. Получается, сейчас это 4-й месяц. Заканчиваем мы через 2 месяца уже. Время очень быстро пролетело, да, и очень понравилось. Ну, нравится. Окуу жакшы болду. Башынан баштап эле кайсыл жерге окусам деп издеп баштаганда эле биздин мекендештерге жазып сурап, кайсыл жерге барсам деп анан аябай көп кишилердин кеңеши ушул мектеп болду. Анан ушул жака келдим. Алар эмне деп, эмне үчүн бул жерди тандадыңыз? Биринчиден көп киши аябай жакшы мектеп деп айтты. Анан өзүм сайтын кирип карап, кандай окуу процесси кандай болуп өтөт, жумуш кандай табышат, преподавательдер кандай отношение кылат, кандай окутушат, ошонун баарын окуган кишилерден сурап, анан ошол үчүн келдим. Башка штаттардан келишет, башка штаттардан келип окугандар бар, онлайн окугандар деле мисалы үчүн бияка көчүп келгени, Чикагого көчүп келгенин шарты жок болсо, онлайн кирип окушат. Если онлайн болсо, алар бул студенттер менен бир эле учурда онлайн окуй алат, же аларга отдельно өтөсүңөрбү? Тура. Чогуу окушат. Мисалы үчүн биякта отуруп окуган менен онлайн окуган айырмасы жок. Бир убакта сразу эле лайв деп коет, сразу эле камераны жагабыз. Көбүрөөк көңүл бурабыз онлайнга, анткени бул жакта качан болбосун келип суроо сурай калып эле жоопторун алышат, онлайндар кээде мисалы үчүн өздөрүн көңүл бурулбай калды деп сезип калышы мүмкүн. Ошон үчүн онлайндарга көбүрөөк көңүл бурган аракет кылабыз. Анткени онлайн окуган аябай мисалы үчүн кыйын. Бул мисалы үчүн кээде ошо айтып атпаймынбы? Бул жакта болсо бир нерсе иштебей калса, бир нерсе туура эмес болсо келип эле көрсөтө калып эле дароо оңдоп кетишет, бирок онлайн болсо бир аз кыйын. Кандай жолдорду басып өттүң, өзүң жөнүндө айтып берсең? 2013-жылы Америкага келип отурукташып калганбыз.
ар кандай жумуш кылдык, мисалы үчүн такси айдадык, тамакташып, ар кандай башка жумуштарды кылып, кийин ушу буткемптер жөнүндө, окуу жөнүндө сураштырып билип, анан ушу негизи айтиге кандай жол ачылып, кандай болот экен деп сурап билип, ушу бир буткемпке жазылып окуганбыз. Сайбертекте окудуңуз сиз, туурабы? Окууну бүткөндөн эле, мисалы үчүн бир айдын ичинде жумушка кирип, иштеп баштагандан жакшы билим алганыбызды билип, мисалы үчүн досторубуз дагы сурап баштады. Кайсыл жактан окудуңар, кандай болду, кантип, мисалы үчүн кечээ эле такси айдап жүрүп, бүгүн уже мисалы үчүн айтиде иштеп калдыңар, кандай болду дегенден көп эле мисалы үчүн реклама кылып жүрдүк, айтып жүрдүк, ушул жактарда окуп деп. Бирок көбүнүн мисалы шарты болбоду. Аябай мисалы үчүн кымбат дагы, анан убактысыз да болбойт. Анан ошого көп суранышты. Мисалы үчүн силер уже окуп калдыңар, билесиңер, бир аз бөлүшүп биз дагы үйрөтпөйсүңөрбү деп. Партнерым экөөбүз, мамер экөөбүз ойлонуп көрүп, мисалы үчүн эсептесек, өзүбүздүн дагы тааныштарыбыздын арасынан эле акчасы болбой, окуй албай, мисалы үчүн жүргөндөрдүн көп эле эл бар экен. Ошолорго биз өзүбүз эле бир офис алып, анан кийин өзүбүздүн тааныштарга эле жардам берели деген максат менен ачылган. Баштаганда эле мисалы үчүн акча табайлы деп же бизнес кылайлы деп эмес, жардам берген эле аракет кылып, баасында эле мисалы үчүн офистин, жерибиздин мисалы үчүн бөлмөлөрүбүздүн расходу чыга турган. Расходуна чыгымдарыбыз камдый турган эле акчасын койдуңар дагы. Көп нерсе үйрөндүк. Бир жылдын ичинде студенттер менен кандай, элдер менен кандай сүйлөшөсүң, кандай билим, туура билим бериш керек, ар ким ар кандай кабыл алышын, кимге кандай, ар бирөөнүн өзүнчө подход болот. Ошон үчүн көп нерсе үйрөнүп өстүк деп ойлойбуз. Окутуп жатып үйрөнүп жүрсүңөр да дагы, Бирок жакшы окуттук деп ойлойм, анткени бүткөндөн кийин эле бизден окуп, бизден үйрөнгөндөр эле дароо жумуш таап башташты. Иштегенде дагы, мисалы жумушка киргенде дагы жакшы акча таба турган жумушка киришти. Ошондон кийин эле алар өзүнүн тааныштарына айтып баштады. Ошентип эле биз реклама деле кылбайт эле, көп деле мындай эме кылып элдерге жарыялабай эле, ошо бири-бирине айтып атып эле студенттерибиз дагы келип баштады. Берген темаларыбыз өзүбүз жумушта кылган эле нерселерибизди үйрөтөт элек. Мисалы үчүн азыр деле иштеп жүрөбүз, бирок жумушта өзүбүз эмне аткарсам, мен мисалы үчүн келип бөлүшөм. Келип мен бүгүн жаңы нерсе кылып баштадым, азыр айтиде ушундай болот деп туруп, мен студенттерге мисалы үчүн айтып берген аракет кылам. Алар дагы ушундан пайда алсын деп. 2 жылда ушундай деңгээлге жеттик. Мисалы үчүн 2 жылдын ичинде 250ден ашык студентибиз бүтүп жумуш табышты, көп жумуш табышты. Баары жумуш табышы деп реклама кылып өтө эме кылбайбыз, анткени ал чындыкка туура келбейт деп айтам. Анткени ар кандай болот экен. Мисалы үчүн кээ бирлер досум окуду, кошунам окуду, дагы бирөө окуду, мен дагы окуп кое берейин деп келип, мисалы үчүн көңүлү деле жок, кызыкпай эле, мисалы үчүн бул кыргыздарда ушундай экенби, бул окуду го, мен дагы барып окуп келейин деп эле барып эме кылып келишет экен. Алар деле мисалы үчүн келип жүрүп кетишет, бирок чын айтканда кызыкпагандан кийин же өздөрү көңүл буруп аракет кылбагандан кийин өздөрү деле көңүлдөнүшпөдү. Мисалы үчүн бүткөндөн кийин аракет кылып, жумуш издеп, интервьюларга барып жүргөндөр 100% жумушка кирди деп айтам. Бирок мисалы үчүн кээ бирлер болот, бүткөндөн кийин өздөрүнүн башка бизнестери бар, башка жумуштары бар, үй бүлөсү менен болуп, анан көп деле көңүл бурбай эле, мисалы үчүн же интервью болгон жок, же чыккан жок. Ошон үчүн бизден бүткөндөрдөн 100% кирди деп айтканга туура эмес го деп ойлойм. Ким аракет кылса, ким эртеден кечке убактысын өткөрсө, тырышып окуса, ошолор мындай жакшы маяна менен киришти, туурабы? Туура. Бардык эле жерде ошондой? Туура. Спортто деле мисалы үчүн көбү макшыгышат, бирок аракет кылып, көңүл буруп, убакыт бөлгөндөр жеңүүчү болот. Айтсак, мисалы үчүн дагы бир эс алчу жай. Студенттер бул жакта аябай жакшы көрүшөт, айтайын. Теннис койгонбуз. Теннис эки жагынан пайдасы тиет. Биринчиден мисалы үчүн чарчап турганда келип, көңүл ачып, ойноп, бири-бири менен суроолор, мисалы үчүн ушул жеринен эле көңүл ачып кетишет. Башка жагынан аябай мисалы үчүн кечке компьютерде отуруп жүргөндө көздөрү чарчашат. Пинг-понг, теннис ойноп, теннис ойногондон кийин мисалы үчүн көзгө аябай пайдасы тиет, жакшы да. Ошон үчүн кечке компьютерде отуруп, көздөрү ооруп чыккандан кийин келип пинг-понг ойноп, ошон үчүн атайын бул чоң жерди теннис үчүн эле бөлгөнбүз. Эң көп студент келет турат. Ашканадан кийин экинчи жер деп ойлойм. Бул жерге келгенде баягы аябай баш маалыматка толот, анан чачырайганда келгенде кичине
концентрация болуп, мындай эс алып, башты дагы эс алдырып, көздү дагы эс алдырып, сонун экен. Студенттердин арасында жарышуу уюштурган аракет кылабыз. Анан атайын өзүнүн белектери болот, анан ойноп эме кылып кетишет. Бул жердин чемпиондору болот экен. Экинчи залга келдик. Бул өзүңөр көргөндөй чоңураак зал, 40 студент батат. Эки залыбызга эки группа алабыз. Биринчи группа мисалы үчүн 3 айдан кийин баштайт. Азыр баштаган группабыз 1 ай болуп элек. Жаңы эле үйрөнүп келишип атат. Суроолор болсо эртерээк баштаган группага барып сурап, жоопторун алып, түшүнбөй калган жерлерин мисалы үчүн түшүндүрүп алышат. Эки жагынан пайдалуу деп айтабыз. Мисалы үчүн бияктагы студенттер жаңы нерсе үйрөнүшөт. Окуп жүргөн студенттер уже мисалы билген билимдерин бөлүшүп, түшүндүргөн аракет кылып, бир жагынан да өткөн темаларын кайталашат. Ооба. Адам көп нерсени бирөөгө үйрөткөндө эсинде калат да. Туура. Ошон үчүн мисалы үчүн айтып атпаймынбы, 8 кичүү группабыз бар. Ошолорго студенттерди үгүттөйбүз, келип, отуруп, бири-бирине түшүндүрүп, жардам берип, анан анткени жаңы келгенде мисалы үчүн кээ бирлер тартынат, сураганда уялышат. Ошон үчүн бирок группаларга отуруп окуп аткандарын көрсө, мисалы үчүн адам психологиясы ушундай экен, бирөөлөрүн сурап келип, жооп алып аткандарын көрсө, өздөрү дагы бул туура экен, ушундай кылыш керек экен деп келип, өздөрү да сурап, анан кийин алардан кийин 3 айдан кийин жаңы группа баштайбыз. Мисалы үчүн алардан кийин келгендерге өздөрү да бөлүшкүсү келет. Өздөрү да бөлүшүп, анан келип, суроолор болсо келгиле, айтып берейин, жооп берейин деп өздөрү келип эме кылып калышат. Ошон үчүн уже мен тикториалда окубасам деле күндө келгим келди. Ооба, ар дайым ачыкпыз. Мисалы үчүн мага деле ооба, мисалы үчүн келип суроо сурагандар аябай көп. Мисалы үчүн башка жакта окуп келгендер бар. Кыргызстандан жаңы келип, эмне кылсак болот, эмне окусак болот, кандай эмне окутасыңар деп келип, көрүп, бияктагы студенттер менен сүйлөшүп, кеңеш алышып кетишет. Мурун билими бар деп болуш керек деп айта албайбыз. Анткени мурун айтиге тиешеси жок, компьютерди ачып, Instagram текшерген эле колдонгондор же мисалы үчүн видеого YouTube'дан бир видео көргөн эле колдонуп жүргөндөр, келип аракет кылып окугандар жумушка оңой менен кирип кетишти. Анан ал келгендер мындай бир интервью менен кирип, ушундай талап жокпу силерде? Ким кааласа аласыңарбы? Ооба, каалагандар келип окушат. Интервью деле кылбайбыз, чын айткандачы. Өздөрүнө дароо эле айтабыз. Бизде ушундай, биздин максатыбыз чын айтканда акчаңарды алып эле мисалы үчүн бизнес эмес да. Биз көбүнчө жардам берген аракет кылабыз. Мисалы өзүбүздүн коомубузга келип жардам берген аракет кылабыз. Тандап отурбайбыз, келгендердин баарын эле кабыл алабыз. Бирок биздин өзүбүз дагы мисалы үчүн бир нерсе күтөбүз да келгендерденчи. Мындай максатын койгон, окугум келет дегендер мисалы үчүн келишет көп эле. Анан кийин мындай мен досум окуду эле, анан кошунабыз окуду эле, анан мен дагы окуй алам да дегендер эмес. Мисалы үчүн кыргыздар көп эле калды, ушу айтиде иштеп жүргөндөр, анан кийин досторуна айтышат, мисалы үчүн эптеп эле бүтүрсөң, анан кийин биз сени жардам берип жумушка киргизип коебуз дегендер да бар, мисалы үчүнчү. Менимче бир аз туура эмес түшүнүк деп айтам. Анткени алар дагы ошо досторуна ишенип эле келип окубай эле келип, мисалы үчүн пинг-понг бар, кечке пинг-понг ойноп келип кетишет. Бирок биз эмне күтөбүз? Келип, аракет кылып, окуп, бирөөнө ишенбей эле өзүнө ишенип, өзүнүн билимин биякта алып кете турган деңгээлде болсо, ушундай элдерди күтөт элек. Достор, менин жанымдагы Чолпон деген кыз тикториалдын студенти экен. Чолпон, кандайсың? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Канча болду бул жерде окуп атканыңарга? Бул жака окуп атканыбызга 4 ай болду. Кудай буйрса бизге 2 ай калды. Ошо майдын ортосунда биз чыгара алабыз да. Маркетке чыгасыңар? Маркетке чыгабыз. Кандай эми мындай өзүңө ишенип баштадыңбы? Мен айтини окуй алат бекем, окуй албайт бекеммин деген мындай коркуулар сенде болду беле? Башында болгон коркуулар, албетте башында кыйынчылык болуп, потому что бизге билбеген бул индустрия. Окуп баштагандайын аябай мугалимдер жакшы үйрөтөт, жакшы информация берет, аракет кылсаң окуганга, конечно, возможно. Эмне үчүн тикториалды тандадыңар?
текториал жөнүндө аябай жакшы отзывдарды окуганбыз. Ошо бүтүп чыккан студенттер маркеттен бат эле жумуш таап, экинчиден баасы дагы мындай эмеде аябай чоң эмес, мындай аябай справедливый да цены, и поэтому ошон үчүн текториалды тандап, мен, если честно, я вообще не пожалела. Мне очень нравится. И мугалимдер жакшы, биздин окуубуздун дагы местоположениясы жакшы, жакын, группаларыбыз да жакшы, көп класстарыбыз бар. Бүт бизге окуганга бүт материал, возможности да бул буткемп дагы 24 саат ачык. Сен любой убакытта келип окуп, башкалардан да жардам сурап, башка студенттерден дагы, потому что бүтүп кеткен студенттер да биякта иштеп, окуп жүрүп жардам беришет да, аябай жакшы да. Эң жакшысы да келе албаган күндөрдө сен онлайн окуй аласың. Сонун реклама болду. Темирлан муну эске алсын. Ишиңе ийгилик. Интервьюларың сонун өтүп, сонун жерге жумушка кир, анан кийин жумушка киргенден кийин жууганды унутпа. Албетте, сиздин каналыңызды аябай көрөбүз, аябай жагат. Сизди көрүп аябай сүйүнүп кеттик. Көп каналыңызда биз подписываться этип, лайктарды коюп чыкканбыз. И сиз аябай, мен оюмча, сиз аябай сонун роликтерди снимать этесиз. Аябай биз кубанып, мындай бизде даже мындай гордость бар да кичине, что у нас такой блогер есть, который биз жөнүндө, кыргызстар жөнүндө мындай аябай жакшы, вы как профессиональный журналист, вы очень аябай сонун снимать этесиз да. Нөлдөн баштаганбыз. Кичи эле офистен, мисалы үчүн 2 бөлмөлүү офис бар эле башында. Азыр мисалы үчүн 2 чоң залыбыз бар, 8 киши бөлмөлөрүбүз бар, аябай чоң офис деп ойлойбуз. Мисалы үчүн 4 эсе, 5 эсе чоңойдук. Бирок баарын өзүбүз жасачубуз. Жада калса кофе алыш керек болот, сууга барыш керек болот, өзүбүз барып, шашып барып алып келип, бүт баарын даярдап, кээде тазаланбай калат, тазаланып, светтер өчүп калат, бүт баарын өзүбүз оңдогон аракет кылып эме кылат элек. Мисалы үчүн, биякта эмелер, телевизорлор турат, доскаларды баарын өзүбүз илгенбиз. Калса эмелер дагы өз колубуз менен илгенбиз. Краскалаганбыз деп айта албайм, краскаланган бирок. Кээде интернет кылышыбыз керек болуп калат, интернет иштебей калат, бар оңдойбуз, үзүлгөн жерлерин карап, текшерип, ошо бүт баарын эле өзүбүз столдорду өзүбүз чогултканбыз. Ошон үчүн Анан кандай окуялар өттү? Ошол мисалы студенттердин арасында же студенттер баягындай окубай кетип кала турган учурларда бир силерде күндө эле окуялар болуп турат да эми. Канча киши болду? Бир 2-3 пара болду окшойт, келип бири-бирин табышкандар, жубайлар бул жактан табышып, бул жактан сүйлөшүп, таанышып, бири-бирин жактырып, анан үйлөнүп калып, үй бүлө кургандар бар. 1-2 үй бүлө бияктан мисалы үчүн текториал аркылуу үй бүлө куруп деп айта алабыз. Мисалы үчүн ошону эстегенде эле эме деп айтып калабыз. Биз силер жакшы оңордумдай профессионалдык жактан эмес, дагы эме үй бүлөлүк жактан дагы өзгөртө алабыз деген эме кылабыз деп айта алабыз. Чындап эле ооба, мисалы үчүн келип, таанышып, бири-бирин жактырышып эме кылгандар болот. Мисалы үчүн бул жактан дагы баягындай эме кылып, предложение кылып, эме кылгандар бар, мисалы үчүн сюрприз кылып, эме кылгандар. Анан чын айтканда жакшы деп ойлойм, анткени бул жерден көп убакыт өткөзөт бири-бири мененчи. Ошого бири-бирин жакшы таанышып, эме кылганда изучать эткенге мүмкүнчүлүк бар. 6 ай изучать этет, потому что Америкада аябай кыйын да, мынтип жубай табыш. Бир жагынан 6 ай күнүгө мисалы үчүн 8 саат, 9 саат келгендер бар мисалы үчүн. Бул жак ачык, ошон үчүн келип бул жака бизде студенттер бар эле, ушул бир кровать коюп койсоңор жатып эле ушул жерде калайын дейт эле да. Мен кетти, үйгө барыштын кереги жок дейт эле. Мен ушул жерде окуп 6 ай бул жакта эле жашайм дейт эле да. Анткени көрдүңөр, кухнябыз бар, пинг-понг десе пинг-понг, бүт баары бар ушул жерде. Ушу кровать эле коюп берсеңер, мен ушул жерге калат элем дегендер бар да. Ушундай кылып девиз кылып коюшкан экен да. Текториал биз силердин профессионалдуу жашооңорду гана эмес, жеке жашооңорду дагы өзгөртөбүз деп. Жазып алышым керек экен, жакты мага. Студенттер өзүнө ишенбей, уже эме кете берет окшойм дегендер болот. Силер алып калган учурлар болот, туурабы? Туура, мисалы үчүн кээде ушундай болот, келип аябай көп билим беребиз. Мисалы үчүн күнүгө жаңы нерсе өтүшөт, анан кээ бирлер чыдабай кетет. Чыдабай, мен эч нерсе түшүнбөй атам, баары менден башканын баары түшүнүп атат, мен эле түшүнбөй атам дегендер болот.
отуруп бөлмөгө отуруп түшүндүргөн аракет кылабыз. Мисалы үчүн болуп ушундай сезим болот. Көп эме кылбагыла, мисалы үчүн дагы эме кылсаңар акырына жеткенде, мисалы үчүн азыр мындай бөлөк башкача точкалар болот. Мисалы үчүн акырына жеткенде ушулар баары биригип бир түшүнүк болот деп түшүндүрсөк деп ойлонуп калып, анан калып калышат. Калып анан бүткөндөн кийин жумушка кирип эме кылгандан кийин келип анан рахматын айтышат. Рахмат, ошондо айтпаганыңарда биз кетип калып, азыр кайра эле ошо кылган оокатыбызды кылып, ошол эле жумушубузда жүргөн болот элек дейт. Бирок чынын айтканда башкача сезим. Мисалы үчүн жаңыдан келип эч нерсени билбей, анан кийин 6 айдан кийин уже башкача жүздөрү башкача кылып калат да. Мисалы үчүн уже билип калат, көздөрү башкача жанып калат. Жумушка киргенден уже ал башкача киши да. Анан кийин биз ошону көрүп, мисалы үчүн жаңы келгендерди көрүп, анан кийин бүтүп жумушка кирип иштеп калгандарды көрсөңөр, аябай мындай кубанат экенсиңер. Мисалы үчүн бир кишинин 6 айда, 7 айда жашоосу өзгөрүлүп, жакшы жака өзгөргөнүн көрсө, аябай жакшы сезим ойлойм. Баягы рахматтарды укканда, дагы дем берет экен. Мисалы үчүн кийинки окутуп аткандарга дагы чарчайбыз. Анткени мен мисалы үчүн эртеден кечке чейин, 8ден 5ке чейин өзүбүздүн иштеген компанияда иштейбиз. Ал жумуш бүткөндөн кийин бул жакта сабак берип баштайбыз. Чынын айтканда башында аябай кыйналдык, оңой эмес. Ошо үй бүлөлүүсүз, балдарыңыз бар. Кээде ушунчалык чарчоо болот, уже таштап бир нерсесин алып кеткени деп ойлоп калабыз. Бирок ушундай элдердин рахматтарды укканда, элдердин мисалы жашоосун өзгөрүлгөндөрүн көрүп, анан мисалы үчүн жумушка кирип, анан башка сүрөттөрүн көрсөтүп, шер эме кылгандан кийин кайра дагы жаңыдан дем берет экен. Мисалы үчүн өзүмдүн жумушум бар деп атам. Эмнеге аны таштап эле бул жакка окубайын деп көп эле сурашы мүмкүн. Анткени жумушта мен жаңы нерсе үйрөнөм, ошо жаңы нерсени кери алып келип бул жакка бөлүшүм келет. Бул жакка эле сабак бере берсем, күнүгө эле ар бир келген студентке эле мурунку эле нерселерди түшүндүрө берип, өзүм дагы өнүкпөйт экен, студенттерге дагы мисалы үчүн жакшы билим бере албай калат экен. Мугалимдер Тикториал мектебинде аябай жакшы мотивация берет. Эгерде сен орто жолдо өзүңө ишенбей, жок мен окубайм, мен таштап ушул жерден кетем десең, мугалимдер жок, сен аракет кылып көр, дагы бир жолу аракет кыл, еще раз попробуй деп. Ошон үчүн дагы бир мисалы бизде көп студенттер болгон, орто жолдон кыйналышат. Анан жок, мен окубайм, мен кете берейин дегенде мугалим токтотушуп, жок, бир жолу аракет кылып көрсөң деп канча калып жакшы жумуш тапкан студенттер бизде аябай көп. Ошон үчүн биринчиден бул мотивация, экинчиден берген билими, аябай керектүү билимди аз убакытта жакшы берет адамга жакшы берилет билимдери. Ошон үчүн тандаса болот. Экинчисинен баасы башка мектептерге караганда менин оюмча аябай приемлемый. Ошон үчүн тандоо ушул жакшы болот. Сен өзүңдүн мисалың барбы? Ушундай бир мен окуй албайт окшоймун дегенде, же бир орто жолдо калганда, же түшүнбөй калганда, башында келген Башында келгенде кичине корком. Окуй албай калсам, анан кийин эмне болот? Орто жол таштап кетсем кандай болуп калат деп. Бирок мугалимдер келип өздөрүнүн жумушун айтып бергенде, мынтип иштейбиз, жумушубуздун историясын айтып бергенде сен кызыгасың кайра окуйн деп. Андан кийин орто жолдон таштайын деп ойлойсуң. Андан кийин мурунку бул жакта окуган студенттер айтат, жок, таштабай эле кой. Биз деле ошентип кыйналганбыз, биз деле ушуну өткөнбүз деп. Ошолорду ойлоп кайра калып калган күндөрүм болгон. Сиз Америкага келгенде мындай аябай мындай оңой эле жашап жүрүп, кыйналбай эле анан эмеге Сайбертекке кирип, бияка неме болуп калгандай болду го. Кандай кыйынчылыктарды көрдүңүз? Америкага келгенде мисалы үчүн башында баары эле кыйналышат. Мисалы үчүн окуп жүргөндө деле иштебейсиң. Үй бүлөң багыш керек. Анан мисалы үчүн мен окуп бүткөндө аябай карызым көп болчу. Ал карызды ишке киргенден кийин дагы 1 жылдай төлөдүм окшойт. 6 ай иштебей аракет кылып, үй бүлөлүү болсо деле оңой эмес экен, мисалы үчүн. Ошон үчүн кирип эле аябай жакшы жумушка кирип эле аябай акча таап баштап эле эме деген ой болбосун деп ойлойм. Анткени киргенден кийин деле ал мисалы үчүн
дароо эле баарын түшүнүп иштеп кеткен деген деле ой эмес. Аябай башында 2 ай 3 ай кыйналышат, бүт баары эле кыйналышат. Анткени кээ бирлер тилден кыйналышат. Анткени иштегенде англисче болот. Анан кийин бүт баары англисче сүйлөшөт. Анан башкача бул жөнөкөй эле магазинге барып англисче сүйлөй турган англис тил эмес. Ал уже технология боюнча өздөрүнүн ар бир терминдери бар, башка сөздөрү бар. Аны сөзүн түшүнөт, бирок маанисин түшүнүшпөйт да. Мен аябай көп үйгө келет элем, үйдөн балам карабайт элем, окуйт элем дагы элечи, түшүнбөй эле сөздөрүн кыйналып эле эме кылып анан мен эле кыйналам деп ойлойт элем. Башкалар менен сүйлөшсөм эле баары мисалы үчүн ошол күндөрү чогуу жаңы ошол кезде киргендер менен жолуккан жагат эле, анткени алардан сурасаң ошол эле да. Андан кийин мен жалгыз эмес экенмин дейт да. Баары эле ушундай кыйналат экен депчи. Азыр студенттер кирип баштаганда ошол эле окуя да. Мисалы үчүн келет, 2 ай болду дейт, эч нерсе түшүнбөй атам дейт. Бир нерселерди айтып атат, кыйналып атам, кетет окшойм дейт. Андан кийин ошондой ой болот. Биринчи 3 ай мени бүгүн иштен кетирет деп келишет. Мен бүгүн айдайт дейт. Бүт баары ошол ойдо келишет. Бүт баары. Мен дагы ошондой болот элем, келет элем. Качан мени иштен кетирет экен деп барат элем. Күнүгө бүгүн кетирет. Бүгүн эч нерсе түшүнбөдүм деп айтам, кетирет дейт элем. Ошо менен азыр 2 жылдан ашып калды, дагы эле ошол жерде иштеп жүрөбүз, чын айтканда. Көп ошондой. Баары келип айтышат, мени кетирет дешет. Ошол эле. Бирок айтсаң дагы уже айтпай да калдым, анткени айтсаң дагы ишенишпейт да, кандай эле ушундай болсун, баары эле ушундай болобу депчи. Бирок кийин өздөрүн айтса өздөрү уялышат. Анан кийинчи башында билесиң ушундай болот эле десе, анан уялып калышат өздөрүчү. Ошого киргенде аябай өзүнүн дагы кыйынчылыктары бар. Мисалы үчүн жаңы нерсе үйрөнүшөт, анткени биз эле үйрөткөн нерсе менен иштешпейт, анткени ал жерде уже айтин жери, ал жерде көп нерсе, башка нерселер бар. Бирок бул базага туура келе турган нерсе да. Биз үйрөткөн нерсенин үстүнө курулуп кетет алчы. Үйрөнүш керек. Ал жумушка жаңы киргендердин эле маселеси деп айта албайм. Мисалы үчүн бизге деле жаңы 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл иштеген кишилер келет. Биринчи 2 ай кыйналышат. Алар анткени ар бир компаниянын өзүнүн тили болот, ар бир компаниянын өзүнүн культурасы болот, өзүнүн башкача иштеген стили болот, сөз тили болот. Ошон үчүн мисалы үчүн жаңы киргендердин айырмасы, жаңы киргендер мен эле ушундай болот экен деп ойлошот. Алар уже иштеп билгенден кийин алар билишет, мен кыйналам деп уже билишет аларчы. Ошон үчүн ойлонушпайт. Мисалы үчүн келишет, 1-2 ай кыйналышат, бирок кыйналганда айтышат да, мен кыйналып атам, бирок мен 2 айдан түшүнүп кетем деп билишет аларчы. Align Technology деген компаниядан офер алдым буюрса. 8 март күнү баштайм. Мына келе жаткан понедельник. Аябай коркуп атам. Бир жагынан кызыктуу болуп атат. Эми Кудай буюрса көрөбүз. Кандай болот. Рахмат. Демек жаңы жумуш таптырсыз. Азаматсыз. Ошондо бул азыр Темирландын келинчеги экен да, достор. Анан мен аны таанышып, кофе кылдырып атып, анан билип алып атпаймынбы, жумушка кириптир. Мен анан сурап атам, жолдошуң сабак өткөндө кандай болот экен депчи. Кандай болот эле жолдош сабак өткөндө? Жолдошум сабак өткөндө мындай мен жакшыраак түшүнөт экенмин. По-моему, интонациясына көнүп каласың, бу сүйлөгөн эмелерине, речине көнүп. Тиманын сабагы болгондо мен жакшы түшүнөт элем, мындай жакшы кабыл алат элем да. Бирок билбейм эмнеден. Менин оюмча ошол көнүп каласың сүйлөгөн речинечи. Жакшы мугалим экен. Обычно кандай проф сабак берген адамдар дагы негизи практикада канча адамды окутса дагы аялын окута албайт. Да. Мисалы жана право бергендер дагы канча аялды машина айдаганга үйрөтсө да аялын үйрөтө албайт. Негизи практикада ушундай. Силерде наоборот болгон окшойт. Мен өзүм группалаштарыма да айтып калат элем, Тиманын сабагын мен жакшы түшүнөм негедир депчи. Жакшы. Сонун бактылуу болгула. Рахмат. Здесь должны были красиво поиграть. Дагы алдыда кандай максаттар бар? Бара мисалы үчүн бул жерде чоң IT хаб кылган аракет кылабыз. Мисалы үчүн жөн эле мисалы үчүн QA тест болуп QA болгондон эмес, мисалы үчүн
девелоперлер болобу, DevOps болобу баарын кошуп, мисалы үчүн ушул жерде келип өздөрү каалаган тармакты алып ошону окуп кеткени бир шарт түзгөн аракет кылып атабыз. Бирок менин оюмча бир нерсени жакшы кылып, андан кийин ошондон алып кеткен жакшы деп ойлойм. Анткени мисалы үчүн бир нерсени жакшы бүтүрбөй эле андан кийин башканысын ачып эле башканы ачып анан баарынын эле сапаты төмөн болгон мисалы үчүн туура эмес деп ойлойм. Эптеп эле ачып анан кийин эптеп эле окутуп атабыз деген эле сөз болбосун депчи. Ошого бирок айтып кеткендей эле бир чоң хаб болуп, мисалы үчүн кимге кандай талабы болсо келип ушул текториалдан таап алып кете турган бир жер кылган аракет кылып атабыз. Эмне үчүн текториал аты? Эки сөздөн келип чыккан. Tech деген technology деп технология жөнүндө биздин негизи технология үйрөткөнүбүз үчүн tech деп чыккан. Экинчи сөзү англисчеден tutorial деп келет. Мисалы үчүн бир нерсени үйрөтүү, бир нерсени көргөзүү деген, ошондо технология жөнүндө жол көргөзөбүз деген текториал деп чыккан. Иши жанында мына үкүдөй көзүңөрдү ачып окугула деп. Дизайндарды мисалы үчүн өзүбүз кылабыз. Мен партнерым аябай кызыгат ушу дизайн кылып, буларды мисалы үчүн нелер каяка коюлат, эмелер, цветтер баары мисалы үчүн өзүбүз аракет кылып баарын мисалы үчүн алар дагы тандап бар, өзүбүз бар көргөзөбүз. Ошон үчүн анан эмне үчүн мындай багы бир караганда капа болбогула эми багы детский садка киргенде ушундай цветтер өзү көп болот да. Бул цветтерди мисалы үчүн изилдеп тандаганбыз, мындай мотивация бере турган цветтер. Мисалы үчүн цветтер көңүлдү көтөрө турган, билимге үңдөй турган, мисалы үчүн келип, мисалы үчүн мындай аппак эле же капкара болгон же мындай башкача цветтер эмес, мисалы үчүн элдер келгенде келип, мисалы үчүн көңүлүн көтөрө турган, сүйүнө турган, келип отургусу келе турган цветтерди атайын изилдеп, интернеттен карап, психология боюнча карап, тандап аракет кылганбыз. Ошону мисалы үчүн атайын заказ берип, яны чынын айтканда эле келип, мисалы үчүн отурсаң жагат да, жагымдуу. Текториалдын Instagram баракчасы. Мына ушул баракчадан сиздер маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Анан бул жерде ушул баракчага салым кошкондорго мындай эмелер бар экен, белектер болот экен. Ооба, баракчабызда жаңы баштала турган группалар качан башталат, кандай болсо бүт жаңылыктарды, мисалы үчүн биякта кандай майрам болсун, мисалы үчүн бир нерсе уюштуруп, келип студенттерди аралаштырып, эме кылат. Атайын комната расттап койгонбуз. Жаңы жумушка киргендерге. Анткени жаңы жумушка, жана айтып бердим го, жаңы жумушка киргенде кыйналышат, аябай стресс болушат. Бияка келип, мисалы үчүн бирөө жардам бере турган бирөө болсо, оңой да. Келип, мындай деп атат, не десем болот, же мындай суроо сурап атат, же мындай болот деп келип сурап кетишет. Анан өздөрү да оңой эле мындай транзишн деп коет, мисалы жаңы жигерге кирип, анан кийин алып кеткендей болупчу. Ушундай атмосфера курабыз. Бизден бүтүп, анан кийин болду кеткиле келбегиле деген эме жок да. Мисалы үчүн келе беришет. 2 жыл мурун жаңы биринчи бүткөндөр дагы эле келип суроо сурап, мисалы үчүн бир нерсе бөлүшүп, эме кылып кетишет да. Анан келип өздөрү айтышат. Бир нерсе керек болсо сурагыла, мисалы үчүн түшүндүрүп беребиз, келип студенттериңерге бир нерсе айтып бериш керек болсо, биз эмне окуп атканыбызды келип айтып беребиз деп кетишет, мисалы үчүнчү. И дагы эле мисалы үчүн быйыл бүткөндөр, былтыр бүткөндөр бар, жумушка кирип, келип бияктан иштегендер дагы. Кандай жумушунда эмне болуп атса, азыр окуп аткандарга кызык да. Силер эмне кыласыңар, биздин окуп атканды колдонобузбу, колдонбойбузбу деп сурашат. Ошону келип анан кийин отуруп алып түшүндүрүшөт. Анан биз мындай кылабыз, ону окугула, бул керек, бул эме деп элечи, баарын эме кылышат. Булар керек экен, колдонот экенбиз деп студенттер мисалы үчүн дагы дем алышат. Анданчы дагы мотивация болуп, анан кийин келип айтышат, анан кийин ну иштейт экен го, ошол мындай деп айтып кетти, ошол чынбы же мындайбы деп келип дагы сурашат. Ошон үчүн ошол жакшы деп ойлойм. Ушундай атмосфераны сактагыбыз келет. Бүткөндөн кийин бул эшик жабылды, силерге жабылды, болду, келбегиле деген түшүнүк жок. Мисалы үчүн келип, кайсы убакта болбосун, жөн эле келип сүйлөшкүзү келет кээ бирлерчи. Мисалы суроолор деле жок. Келип, мисалы үчүн үйүндө отура берип, мисалы үчүн эме кылып чарчагандар болот, келип тажагандар болот. Ошон үчүн келип бир нерсе сурап, анан келгиле пинг-понг ойнойбуз деп, анан кийин кээде бүткөндөр чалып сурап калышат. Биз ушу биздин группа менен бүткөндөр чогулуп, анан сүйлөшүп отурайлы дедик эле, келсек болобу дейт. Сөзсүз келди дейбиз, келип бизге дагы жакшы. Мисалы үчүн келет, анан мурунку күндөрдө эмелерди эстеп, күлүп, өздөрүнчө баары булардын өзүнүн атмосферасы бар да, мисалы үчүн ар бир бүткөндөрдө. Сонун сиз багы өзү мен ар бир съемкага барганда ушундай болот.
башында ачыла албай анан аягында мен батарейкаларым түгөнүп камерамдын акыркы энергиясына чейин сүйлөйт. Ооба, чын айтканда ооба, камерадан мен өзүм журналист болгон үчүн сиздин кесиптешим экенсиз. Кесиптешиңизбиз. Камерадан сүрдөбөйт элем көп деле. Күнүгө мисалы үчүн сабакта деле камера жазат биздечи. Бирок журналисттер келгенде эле башкача сүрү бар экен, чын айтканда. Камераны көргөндө эле сүрдөө эле башкача болуп, мисалы эме кылып калдык. Бирок чын айтканда ар бир сабакта камера тартат, 3 саат, 4 саат тынбай камера тартат. Жаңы тема өтөм, эмне болобу, постоянно камерабыз бар, бирок өзүңүз көргөндө эле башында сүрдөө эле башкача болуп калдык дейм. Өзүбүз деле мисалы үчүн Кыргызстанда журналистиканы бүткөндө айттым, мисалы үчүн биз да журналистпиз. Журналистикадан IT тарабына олуп кеттик деймби. Темирлан кыргыз тилинде да жакшы сөйлөйт экен, андан англис тилинде айрыкча жакшы сөйлөйт. Ошон жөн сабак өтүп атат. Түрк тилинде сүйлөйсүңөр еще. Се манасты бүткөн экен, орус тилинде да сөз сүйлөйт. Ошо анда ийгилик. Рахмат. Келгениңизге рахмат. Жана айтып кеткендей эле эшигибиз ар дайым ачык. Колдон келишинче кандай бир нерсебиз болсо силерди чакырып, келип кетиңиз тургуздар. Мисалы үчүн бизде ошо жаңы группа башталганда эме кылабыз, анан мындай ар кандай мааракелерди уюштурабыз. Мисалы үчүн азыр 2 жылдык юбилей деп аракет кылып атабыз. Апрелде эме 2 жыл болот бизге буюрса. Ошондо бир чоң маареке кылган аракет кылып атабыз, ошо уюштурганы. Ошону ойлоштуруп эме кылса, конок болуп кетиңиз келип. Хорошо. Чоң рахмат чакырууңарга. Ушундай бир жерлерге чакырганда дагы адамдар ишеним менен чакырат экен. Ошол келип шантаж кылып, хайп кылып, жасалма темаларды коюп, мени уят кылып кетпейт деп, ошо ишенип, силер дагы ошол чакырганыңар үчүн чоң рахмат. Көрүүчүлөрдүн, негизи эле Америкада кыргыздардын ишеними үчүн чоң рахмат. Бардыңарды жакшы көрөм. Бүгүн ушул Тикториал деген IT курсун, IT мектебин силерге тааныштырганга аракет кылдык. Ачылганына 2 жыл болсо да, азыр көрдүңүздөр ушунчалык сонун атмосфера экен, сонун шарттарды түзүп коюптур. Келип эле ошо окуй бере турган экен. Анан бул жерде бир нерсе бар экен, киргенде адам сезесиң да, тынчтык бар экен. Мен ушунчалык бир үйүңө келгендегидей бир сонун бир сезим болот бар экен. Ошол сезимди жарата алган, ошол аураны кура алган азамат жигиттер экенсиңер. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кара, жөнөкөйлүгүңөрдү кара, билимдүүлүгүңөрдү кара, тим эле маданияттуулугуңарды кара. Кыргыздар ушундай өнүгө бергилей. Ушундай үлгүлүү жигиттер көп болсун. Рахмат айтканыңыз келсин. Анан силер ушул каналга катталганды унутпагыла, лайк басып, Темирланга сонун комментарийлер жазабыз. Айтмакчы, мен бир кичинекей белек эме обещать этип койдум да, мен дайым ушундай. Бул нерсе эмнеден келди? Менин багы YouTube'га чыкканда аябай жакшы комментарийлер жазылганда, адам жакшы сөздү окуганда неме кылат экен, аябай сүйүнөт экен. Биз көбүнчө байкабаган менен бири-бирибизге жакшы сөз айтпайт экенбиз да. Анан адам өзүн никто деп жүргөндө баягы видеого чыгып калып сонун сөздөрдү, мен сонун адам турбаймынбы деп, анан баягы жакшы сөз жазгандарга белек берип башташтыр. Өздөрү эле байланышып эле. Аны токтогула дедим. Мен андан көрө мындай эле жарыялап коеюн, дагы жакшыраак комментарийлер келишсин депчи. Ошол бир традиция кылып койдук эле да. Бир ошол нерсени орунда табасың, мен бир эме кылсак. Сөзсүз. Окей. Анда Темирландан бир жакшы белек, эгерде оригиналдуу сонун комментарий жазган болсоңуз, ошол белекти сиз утуп аласыз. Белекти утуучусун мен Instagram баракчама жарыялаймын. YouTube'дан окуп, Темирлан өзү тандап берет. Ошол үчүн Instagram баракчама дагы катталыңыз, YouTube'га дагы катталып, дайым мындай связда болуп туруңуз. Чоң рахмат.